Кыргыз Республикасынын эл акыны Байдылда Сарноговдун ысымы 2 жыл мурда Бекмолда айыл өкмөтүндөгү маданият үйүнө ыйгарылган. Эми бүгүн акындын эстелиги дал ушул маданият үйүнүн алдына орнотулду. Быйыл Байдылда Сарноговдун көзү тирүү болсо 90 жашка толмок. Байдылда Сарногов кыргыз поэзиясынын алып акыны дейт иш-чарага катышкан Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов. Анткени акындын чыгармалары ар бир жазган ыры башка акындардан өзгөчөлөнүп турарын министр кошумчалады. Байдылда Сарногов Кыргыз Республикасы өкмөт эл акынын бергенге чейин эле эл акын деген тактыга отуруп койгон акын. Байдылда Сарногов өзүнүн куйкум ыр-саптары менен кудуреттүү, büyük, бийик, күчтүү ыргагы менен, терең, түптүү философиясы менен, анан элдик мүнөздө жазган жазма ырлары менен элдин арасында калды. Байдылда Сарногов барак бетинде гана, китеп бетинде гана калган акын эмес. Бүгүнкү күнгө чейин кайсы кыргыздан сурабасаңыз, ошол кыргыз Байдылда Сарногов кеминде 4 сабын айтып берген акын. Акындын кесиптештери жана замандаштарынын айтымында ар бир жазган ырында жашоо, мекен тууралуу саптар камтылган. Андыктан тарбиялык мааниси дагы өтө тереңдешет иш-чаранын катышуучулары. Байдылда деген кыргызда бирөө эле. Биз ошону өтө сүйөбүз, жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз. Мен Байдыкем көз өткөндө бир жаздым эле. Ошону окуп берейин. Падыша мейли кайрычы, баарына бирдей караган, ырыска шерик калкына ырлары желдей тараган, барса келбес жөнөдү Байдылда деген жанагым. Маалымат катары айта кетсек, Байдылда Сарноговдун алгачкы ырлар жыйнагы 1952 Шумкар деген ат менен жарык көргөн. Акындын көптөгөн чыгармалары орус тилине да которулган. 1991 Кыргыз Республикасынын эл акыны деген ардактуу наам ыйгарылган. Байдылда Сарноговдун эстелигин маданият үйүнүн алдына орнотуу демилгесин акындын үй бүлөсү колдошкон. Эстелик боюнча айтсам, мындан 2 жыл мурун ушу маданият үйүнө атамдын ысымы берилген да. Ошондо биз үй бүлөбүз апам баш болуп ошо чечкенбиз. Ошо атабыздын 90 жылдыгына карата ошо бир татынакай айкелин орнотуп коелу деп. Атам өзү айтчу эле, мен эч качан кыргызымды, ала тоодой болгон ак калпагымды эч качан ырдап тажабайм дейт. Ошо аягында ошо атамдын ыры менен бүтүп коеюн. Кыргызым бүтпөс ырымсың, кыярбас кызыл туумсуң, сан жагың чакан болсо да сапатың менен оолусуң. Иш-чарага катышкан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловдун айтымында акындын 90 жылдык юбилейин өткөрүүнү министрлик демилгелеген. Бул эми баягы 90 жылдыктын алкагында жасалып аткан иштер. Мындан ары дагы сөзсүз түрдө жылдын аягына чейин көптөгөн иш-чаралар уланат. Баягы чыгармаларын чыгаруу боюнча, китептерин чыгаруу боюнча, массалык маалымат каражаттарында Байдылда Сарноговдун ырларын элге жеткирүү боюнча жана башка көптөгөн баягы кадамдарды жасоо менен жылдын аягында 90 жылдыктын финалдык чоң мамлекеттик деңгээлдеги иш-чарасын өткөрөбүз. Иш-чаранын соңунда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов баштаган өкүлдөр улуттук Манас-Ордо комплексине барышып, андагы жаңы уюшулган Салбурун ордосунун иши менен таанышып, кыргыз элинин жаатуу өнөрүнөн кабар алышты. Мындан тышкары Манас атанын ордосуна зыярат кылышты. Ал эми күндүн экинчи жарымында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов акындар менен биргеликте Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын алдына атайын Жашыл Мурас улуттук өнөктүктүн алкагында ийне жалбырактуу карагайдын жаш көчөттөрүн отургузушту. Ал эми музыкалык драма театрынын фойесинде акындын чыгармаларынын көргөзмөсү уюштурулган.
Бегай Масымбаева, Кайнар Урмонов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас облусу.